Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен областынын Сүлүктүү шаарына келдим. Сиздерге бул чыгарылышта Сүлүктүү шаарында болуп жаткан спорттук мелдешти көрсөтөм. Грек-Рим боюнча Манас Семетей Сейтек аталышындагы көчмө мелдештин бүгүнкү кезеги дал ушул Сүлүктүү шаарында өтмөкчү. Бул Сүлүктүү шаарындагы мелдешке жалпы Кыргызстандын 7 дубанынан, 7 областынан 150ден ашык спортчу келип катышууда. Бул иш-чараны уюштуруучулар мени азыркы учурда күтүп турган чагы иш-чараны көрсөтүүдөн алдын сиздер менен дал ушул дүйнөнүн бир жолу Азия чемпиону дал ушул Манас Семетей Сейтек аталышында грек-рим күрөшүнүн негиздөөчүсү, уюштуруучусу Каныбек мырзадан бир аз сурайбыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сүлүктүүгө кош келипсиздер. Рахмат. Каныбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү иш-чараны дал ушул Сүлүктүү шаарында өткөрүүнүн максатын айтып кетсеңиз. Максаты бул Манас Семетей Сейтек бул ой келгенден баштап эң биринчи Талас областында өткөргөнбүз. Андан кийин Ысык көл областында 2021 өткөн. Ошол учурда Баткен оолаңы болуп калды. Баткен окуясы. Ошондо досторубуз менен биз кеңешип, Мирлан Тагаев менен бирге кеңешип, ушул Баткенге чек ара жака Сүлүктүүгө өткөрөлү деген ниет максатыбыз болгон. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтүүдө десек болот. Бүгүнкү ушул спортчулардын арасында мына эртеңки күнү чемпиондук курлар берилет экен. Буларга мисалы үчүн кандай жеңүүчүлөргө приздер бар же болбосо дагы кийинки оюндарга жолдомолор барбы ошол боюнча? Бул Манас Семетей Сейтек бул ар бир областтан бир салмакка бирден эле бала келет. Ошондуктан ар бир областтын өзүнүн отбору болот. Ал отборду өткөндөр ушул Сейтек Семетейге келип күрөшө алышат. Бүгүнкү күндө ар бир областтан 10дон бала келди. Семетейге 10, Сейтекке 10дон 20дан бала келди. Бүгүнкү күндө 6 област, бир гана Жалал Абад областы себептер менен келе албай калды. Калган 6 област Баткен областынан 2 курама команда түзүп өтүүдө десек болот. Эң негизгиси бул биздин максат ушул жерлерде грек-рим күрөшүн өстүрүү. Эртеңки күнү Азия биринчилиги, дүйнө биринчилигинде Кыргызстандын намусун коргойт деп биз ошого даярдык көрүп атабыз десек болот. Рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымда дал ушул бүгүнкү иш-чараны уюштуруучулардын бири Мирлан Тагаев мырза дагы турат. Саламатсызбы, кандайсыз? Мирлан мырза, айтып кетсеңиз, бүгүнкү иш-чарага жалпы канча спортчу катышып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат келип ушул иш-чараны чагылдырып берип атканыңыздарга. Бүгүн Сүлүктүү шаары, Баткен областы, жалпы республикадан 7 дубандан спортсмендерди кабыл кылууда. Бүгүн Каныбек мырза айтып кеткендей, ар бир областтан Семетей Сейтекке 10-10дон 20 бала келди. Баткен областы биринчи, экинчи командага 2 команда койду. Ошондо бизде Кыргызстандын 7 дубанынан 140 спортчулар, тренерлер менен жалпысы 250 адамды биз Сүлүктүү шаарга кабыл кылып атабыз. Аябай жакшы, бүгүнкү иш-чара бизди да аябай кубандырып турат. Дал ушул именно Баткен жергесинде, Сүлүктүү жергесинде болуп жаткан бул дагы өзгөчө деп айтат элем. Эми айтып кетсеңиз, дал ушул Сүлүктүү шаарынан дагы спортчулар барбы булардын арасында? Эми бул тууралуу мен кыскача токтолуп өтөйүн. Мен аты жөнүм Тагаев Мирлан, мен Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын Баткен облусунун жана Сүлүктүү шаарындагы өкүлүмүн, официалдуу өкүлүмүн. Эмне үчүн Сүлүктүү шаарында өтүп атат? Өткөн жылы тажик-кыргыз окуяларынан соң Ысык көл областына биздин спортчуларыбыз барып, анан ошол жерде федерация өкүлдөрү менен, күрөш өкүлдөрү менен кеңешип, 3-чү турнирди Баткен областына бериңиздер. 7 дубандан келген жаш балбандарыбыз Баткенди, чек араны көрүп кетишсин. Баткенде да кичине чек арадагы аймактарда жашоочулар менен таанышып кетсин деген максатта ушул жерде уюштурганбыз.
Сүлүктүү шаарына келе турган болсок, Сүлүктүү шаарында бүгүнкү күндө Кыргызстандын 55 килограммда жана 60 килограммда чемпиону Нурмухаммед Абдуллаев деген жигитибиз бар. Дал ушул жигитибизге ушул Каныбек Жолчубеков чоң спорттон кетип жатып, өзүнүн трикосун ушул Баткендин балбаны, Сүлүктүүнүн балбаны ушул Нурмухаммедке белек катары тапшырып кеткен эле. Белек катары тапшыргандан кийин Нурмухаммед Кыргызстандын биринчилигине утту. Быйыл болсо 60 килограмм салмакта Кыргызстандын биринчилигин утту. Өткөн жылы Азиянын призеру болду, 3-чү орунду ээледи. Быйыл ушул жылдын 19-июнунда Кыргыз Республикасы Азия биринчилигин Бишкек шаарында кабыл кылып атат. Азиянын балбандарын кабыл кылып атат. 23 жашка чейинки балбандарды U23 деп. Дал ошол жерде биздин балбаныбыз Нурмухаммед Абдуллаев күрөшөт. Андан сырт 15 жашка чейинки спортчулар арасында былтыркы Сербия мамлекетинде өткөн дүйнө чемпионатында Сүлүктүү шаарынын атынан Кыргызстандан барган Хамдамов Рыспек деген балбан балабыз, балбан жигитибиз 2-чи орунду ээлеп келген. Рахмат сизге. Анда Мирлан мырза, сиздер менен чогуу кирип, анда спортту көрсөк. Sporcularımızı, güreşçilerimizi çağıralım. Sporcularımızı, bol çabalarıyla bulmamızda. Özgür böyle olmazsa, genç sporcularla, elbettimizden geleceğiyle, bir böyle bol çabalarıyla, şu yolmasından gelgen genç sporcularımızı bulmamızda. Bol çabalarıyla bulmamızda. Şu yolmasından gelgen bizden sporculara, harekette çok önemli. Talha sorulmasından gelgen genç sporcularımızın adı. Türkiye'ye kol çabalar olsun. Genç sporcularımızın kol çabalarına belirli olsun. Narın sorulmasından gelgen genç sporcularımız kol çabalarına kazanlar. Narın sorulmasından sporcularımız hoş olsun sporcular kazanırlar. Hoş olmalı. Hırslarımız vakti olmasına birlikte genç sporcular hoş olmalılar. Bana tuttur ortamlara. Hurmatlı başkanımız, Manas Seytek Respublikalık Kursu Meclisi Balbanlar Prezidenti Rakor Birgen Musayi. Adımızı hukuklu için sözlü Sülüktü Şah'ın beri Abdülullah Maksat Bey programına geçiyoruz. Savaşlarımız hurmatlı, жалпы Kırgız elinin, жалпы sport suyucuları cana spasiyeleri. Bizim mutlu şanımıza hoş geldiniz.
Урматтуу спортсмендер, анда эмесе туу алынып келесиз. жылга карата Манас Семетей Сейтек Кирикаги күрөшү боюнча спорттук медалистин ачык деп жарыялайт. Урматтуу коноктор, урматтуу жалпы кыргыз эли, бүгүн Сүлүктүү шаарына, Баткен облусуна кул келди. Кул келди дегендеги ушул мамлекетибиздин болгон жети кубарына биздин эр азаматтарыбыз күч сынашып, ынтымак ачып, достошолу деп ушул Баткенибиздин Сүлүктүү шаарына келип каймашкан отурасыздар. Биздин бүгүнкү спорттук иш-чарабызга Кыргыз Республикасынын болгон министрликтеринен, болгон шаарлардан, болгон райондордон, болгон айылдардан аттуу башкарчылар келип отурат. Анда эмесе кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ажиев Чыңгыз Ильяс Кыдыровичке рөхсат этиңиздер. Салам алейкум. Урматтуу Манас Сейтек. Манас Сейтек Грек-рим күрөшү боюнча республикалык көчмөн кеңештин катышуучулары. Урматтуу коноктор, биздин берекелүү Сүлүктүү шаарыбызга кош келипсиздер. Жалпы бүгүнкү спортчуларыбызга ийгилик кабыл этип, эч кандай жаракатсыз өтсүн. Жана кара кылган канчадан калыстан кабыл этип. Баарыбызга рахмат. Уюштуруучу топтогу чоң рахмат. Сиздердин жүз көрүштүргөнүнө ажап калышканмын. Рахмат. Bilgi Kutlusu, Manas Semetey Сейтек Türkiye'de Üstadlar, Kırgız Respublikası'nın spor çekileri, Kandili, Savaşlarlı, Urmanlı sporcular, uyuşturucu toplum, federasyonları, sizlerle, arayın sporcularımızı, şurada, Kolda Kutsaslar, Kayıtlısa, Batken Olası'nın Türkiye çempiyonatçılar, 2021 yılı spor ve koşu çalışmalarında niyet kılıp Muhammed'e özgür yolunu belirleyen Antalya'da Kırgızistan birinci yılını tuttan ayrıca olaya geldi. Bugünkü 23 yaşlar arasında ayrıca bir kişiyle görüşüyorlar. En ilgisi Batken Olası'na Perek Gazi'de çekerada Mungkin ada khusus khusus seluruh bagian dasar itu rahmat. Öyle ki khususnya mausun bölümde bagian olsun gibi Türkiye'de bagian dergisinin güçlendirmesi olan bizim aruz Kırgız Respublikası'nın Kuruluş Federasyası'nın bagian oluşturduğu Hakkari Kırmızı Olumlu Görüşleriniz. Assalamu alaikum, urmatlı spor görmanları. Salamatsızları, urmatlı Süllü şahının adatlı urmatları, urmatlı limanlar, urmatlı caş sporcular. Жалпылықтағы бүгін 2021 жыл 4-ші июнь күні Сүлүктүү шаарында Бакай спорт комплексінде өтіп, аябай қуаныштымын. Урматтуу жети маман деген болду. Мен Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын Баткен облусунда Сүлүктүү шаарында өткөрүлгөн сиздерге кичинен 1000 километр чакырымга жол өткөргөнүңүздөр үчүн разычылыгымды билдирип чоң рахматымды айтамын.
Resmi açılуудан кийин мынакей урматтуу көрүүчүлөр, оюн башталган учуру азыркы учурда бул жерде мынакей өз спортчуларыбыз өз өнөрлөрүн көрсөтүп жатышат. Жеңүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Мокушев Абдумалик Ысыккөл, Бактыгулов Саржеке Нарын областы. Ысыккөл менен Нарын областынан спортчуларыбыз каймашып жаткан учуру азыркы учурда. Дайынасы Мукашев Саламат Ысыккөл, Адашев Бексат Нарын областы. 48 салмак. Упайлар 6-0, Кызыл Бурса балуанында. Чап, ой, молодец. Ой, Азамат Маглава, молодец. Жеңүүчү Ысыккөл областынан келген Мокушев аттуу балбаныбыз бул оюнда жеңүүчү болду. Мынакей Азамат Байракелди. Мукашев Ысыккөл, Адашев. Мынакей бул жакта маштыруучулары бардыгы спортчуларына өзгөчө көңүл буруп даярдап бул жака чыгарып жатат. Кандайсыздар? Жаштар, оюн кызуу жүрүп атабы? Калыстар. Бул жерде дагы мынтайын ошо эсепте карап отурушуп, бул тарапта болсо, мынакей 7 дубандан келген маштыруучулар, судьялар бүт баары ушул жерде. Ал эми мынакей көрүп турасыздар, бул жерде эсеп саны жүрүүдө. Спортчуларды колдоп келген бул жерде билеки көрүүчүлөрдөн сурап көрөбүз. Бүгүнкү маанай кандай? Салам алейкум, кандайсың? Жакшыбы? Маанай кандай? Оюн кандай жүрүп атат? Кайсы колдоп келдиң? Нарындан келдиңби? Нарындан келдиң. Ийгилик болсун, а? Кандайсыз? Жакшысызбы? Красный пояс болот. Кандай саба? Келин көрүшкө, жакшы. Оюн кандай жүрүп атат? Сүрүктүрө аласызбы? Жакшы. Гол. Жеңүүчүсү. Колдойбуз жигиттер, колдойбуз, а? Колдоочулар бар. Спортчуларыбыз оюнду күзөтүү көрсөтүп жаткан учуру. Дагы эки спортчубуз чыкты. Ысыккөл облусунан, Белен Нарын облусунан. Karma, çapma. Oy, Azamat. Şimdi bunda sportçularımız aybay күчтүү. Kırgızstanda ушундай спортчулар көбөйсүн. Дүйнөгө таанылган дүйнөнүн чемпиону болсун деп тилек кылабыз.
Чүй областының командасы мен Талас областының командасы 45 килограмм салмақта алғанда Қалбаев Азырет Айлы Чүй обласы, Айчи Қалиев Талас обласы. Урматтуу көрүүчүлөр, Чүй жана Талас областынан 45 килограмм салмактагы спортчуларыбыз. Aktifkan. Stop. Kızıl forma çağına biraz eskерту aldı. Round болып қалды. Ой! Ulan қараңыз ағай. Давай, чап. Götürçü bile.
Urmatlı ko'pchilar hozir Batken jana Osh oblastынан kelgan sportchilar Mendeshga chiqishdi. Ayantga chiqishdi. Sizlar ko'rib turgan qizil formadagi sportchisi Osh oblastidan kelgan sportchi chiqdi. Ana sizlar ko'rib turgan ko'k formadagi sportchi bu Batken oblastidan kelgan sportchi. Osh jana Batken oblastining sportchilari. Mendesh boshqaldi. Azamat, oy Azamat bo'lganadi. Batken, давай Batken. Osh oblastından kelgan sportchi bu o'yinda janguvchi bo'ldi. O'zingizlar ko'rdingizlar. O'yinda mixti jirgizdi, mixti ko'rsatildi. Аябай кубанычта турабыз. Баткен эли үчүн аябай мындай стимул боло турган Баткен элге мындай тынчтык болуп атканга дагы бир Алла Тааланын жакшылыгы деп билем да менимче. Анан балдарыбыздын дагы кубанычы аябай чексиз. Көптөн бери биз Баткен облусунда мындай иш-чара болгон эмес. Бул да болсо мындай күндөргө жеткизген энди жаратканга чексиз мактоолор болсун. Эми биз дагы ишкерлер четте калбай Сүлүт көмүр ассоциациясы дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, келген конокторду жылуу тосуп алып, не деп коет, өзүбүздүн жаштыгыбыз кандай өткөнү маанилүү эмес дейт го. Балдарыбыздын жаштыгы кандай өтүшү маанилүү да биз үчүн. Мен азыр көрүп турам да 200гө жакын спорт чебери келиптир. Конок тосуп алыш сиздер чарчатпадыбы кандай? Жок, баарыга эме болуп атат. Талашып адамдар очуртка туруп мен алып кетейин, мен эме кылайын, мен спонсор болоюн деп, азыр баары баягы өздөрү демилгелип атат да адамдарчы. Баарынын настроение эмеси маанайы жакшы. Маанайы жогору болуп атат да ошол эме боюнча. Албетте биздин Баткен эли, негизи Баткен Лейлек эли меймандос келебиз чындыгында. Ошол меймандостугу бүгүн мынакей келген конокторго чындыгында көрсөтүп жатабыз. Сіздер көрүп турган ошол спортчуларыбыз Чүй областынан келген спортчулар азыркы учурда финалдык беттешке даярданып жаткан учуру. Манай кандай жигиттер? Жакшыбы финалга? Манай жакшыбы? Ал эми сиздер көрүп турган ошол кызыл формадагы спортчуларыбыз Баткен областынан курама команда балбандарыбыз финалдык беттеште дал ушул Чүй областынан келген спортчулар менен беттешет. Манай кандай жигиттер? Даярбызбы? Даярбыз. Азамат, мына финалдык беттешке биздин Баткен командасы азыркы учурда кызуу даярданууда.
Batken Obası'nın maşındırıcısı Musa Beka Canıbek Alay. Çuy Obası'nın maşındırıcısı Kırgız Respublikası'nın spor çeviri. Yaşlar arasında Asya'nın kolu beygirlisi Beyşebek Finalдык ойындар башталды. Мынакей көрдүңүздөр азыр жана Талас облусунан 15 жаштагы спортчуларыбыз киремге чыккан. Сиздер көрүп турган спорт Талас облусунун спортчулары. Ал эми бул тарапта 15 жаштагы жигит Чүй областынан спортчулары. Мамайлар. Талас областы мынакей орындар сразу 4 очконун ээси болду. Балбандар жан аракетте күрөшүп жатат. Финалдык беттеш туугандар. Стоп. Теке балдар турмуш бары чыкты да. Стоп. Маштырчылары өздөрүнүн спортчуларына өзгөчө көңүл буруп, мынакей караңыздар. Бул оюнда спортчу жеңсе, маштыруучу абдан кубанычта болот. Эмгеги бааланат. Эми Талас облусунан болгон спортчусу да маштыруучусу өзгөчө көңүл буруда.
көрсөтүп атайын. Upa esepleri 9-10 esebinde Sağınbay Abdülsami Dala toplası geçti. 27 kilogram salmaqtagı balbonların arasından Talas облусунун спортчусу бул оюнда жеңишке жетишти. Азыркы учурда Баткен менен Чүй областынын спортчулары 45 килограмм салмактагы спортчулардын белдеши башталат. Финалдык беттешти. Сиздер көрүп турган спортчу Баткен областынан кызыл формадагы спортчулар, ал эми тетигинде көрүп турган Чүй областынын спортчулары. Баткен менен Чүй областы финалдык беттешти. Стоп. Кабыл. Чүй областынан 2 ұпай алды. Açık aldı. Eser 6-4.
zaten bu oyunu Cengiz'e geçti. Hamdan Rusbek Batken komandasından öte profesyonel öte utmuş kurashuvchi jigit mıқты jigit ekan. Hozir bu ko'rib turasizlar, mana o'yinni ko'ringlar, kuchli o'zining sherimining kurashda jigit. Zaman. Vay Allah, Utmuş. Молодец. Jeti ochko oldi Batken sportchisi. Jeti 2. Rusbek Azamat. O Rusbek'te qarasanızlar özlükni vaqti bermayotgan hozir. Olmakta Hamdan Rusbek Cengiz'e yetişti. Program sonrasında sporcularımız Batken Canatçı. Çil oblasından Cengiz'e yetişti.
Tüyden kelgen balbanımız жеңүүчү болду. Есеп 4-5 болду тургундар. Чүй областы 5, Баткен областы 4 очко. Birinci orunda Çiğ oblasti, ikinci orunda ise urmаттуу көрүүчүлөр Баткен областынын спортчулары экинчи орунга жеңишке жетишти. Эми үчүнчү Трикочон чыгабыз, балбандар, трикочон. Урматтуу спортсмендер, урматтуу коноктор. Кудай буюрса мына кече ушул убакытта ушул Манас Семетей Сейтек деп ынтымакка чакыра турган грек-рим күрөшү боюнча спорттук иш-чарабызды баштап алдык эле. Мына чыгашасы жок, тынч, ынтымак менен бүгүн аяктаган туруп отурабыз. Бардык ушул спорттук иш-чарага мамлекетибизде болгон бурчунан катышып берген спортсмендерге жана спортсмендердин агайларына терең ыраазычылык билдиребиз. Талас областынын балбандары жетишти. Машыктыруучусу Бердалиев Адыл агай. Күмүш байгенин ээси Темирде яталышына жөндөштө Баткен областы жетишти. Урматтуу балбандар, наградный алган балбандар. Темирде яталышындагы жөндөштө областтар арасында чемпиондук канаты Чүй областы жетишти. Кыргыз мамлекеттик ишканасынын Южный филиалынын директорунун атайын сыйлыгы бар экен. Мен сөз микрофонду ошол директорго берсем, Сүйүнбек Асылбек сизде. Ассаламу алейкум, бүгүнкү спорттук мааракенин катышуучулары, коноктору, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эки күндө аябай күчтүү, сымбаттууларды жеңди деп эсептейм. Себеби мынау спорттун күрөш түрү Кыргызстанда өнүгүп туу чокусуна жетип турат. Анын бирден бир себеби бул калыстар тобу дегенден жаңылышпайм. Ар бир турунда калыстар тобу айтылбайт экен. Мен ошону баса белгилеп, атайын калыстар тобунун төрагаларына сыйлык даярдадым эле. Анда эмесе Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын атынан грек-рим күрөшү боюнча Сүрүктүү шаарында өткөрүлгөн жаш өспүрүмдөр арасында Манас Семетей Сейтек аталышындагы республикалык медештешине кошкон зор салым үчүн Алижанов Мирлан байкесине. Ушундай эле сыйлык менен Эгет Рыскулбек байкесине. Чоң рахмат, калыстар тобу жалпы жамаат сиздерге чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык берем. Эгерде силердин калысыңар топ болбосо, Алжол Махмудовдой, Айсулуу Тирбековдой жана башка күчтүү балбандарыбыздай күчтүү чемпиондор чыккан эмес. Сиздердин калыстарыңыздар мындан да так жана чын болсун каалап кетем. Чоң рахмат. Мына ушундай кызыктуу жеңиш менен бул чыгарышты жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин спортчуларга ийгилик каалап коюңуздар. Кыргызстаныбызда өнүгүү болсун, спорт тармагы дагы гүлдөп өнүгө берсин. Көрүшкөнчө.